Биз максат койгондо азыр ийгиликтүү айым болом деп атасыз, бизнес жаратам деп атасыз. Сабакка 0дон баштап бизнес жасаганды үйрөнөм деп жазылдыңыздар. Сиз ошол бизнес жасаш үчүн биринчи үйүңүздөгү мына үй бүлөлүү айымдар жолдошуңуз менен мамилеңиз жакшы болуш керек. Эгер жолдошуңуз менен мамилеңиз жакшы болбосо, эркектер ушундай энергетический вампирлер деп коет да булардычы. Анткени сиз эмоцияң башкар деп үйрөтөм сиздерге дайыма, маанайыңызды эч ким сиздин маанайыңызды буза албаш керек деп. Бирок именно мамилеге келгенде ал нерсени жасаш кыйын болуп калат. Ошон үчүн сиздин күйөөңүз менен бүгүнкү күндө күйөөңүз сизге болгон сүйүүсү 100%бы, 100% эмес бүгүнкү эфирден кийин аныктап аласыз. Бүгүн сизди күйөөңүз 100% сүйө турган сонун билимдер менен бөлүшөм. Бул билимдерди мен жылдар бою топтогом. Бүгүн мен отуруп алып эфир даярдадым. Эң керек 30 сыр, 30 секрет, чтобы сиздин жолдошуңуз сизге өмүр бою ашык болуп, сизди сүйүп, күйүп жашаш үчүн. Эми аял деле ошондой да. Мисалы үчүн эркектер энергетический вампирлер десем, эркек деле тем более бизден дагы. Мисалы сиз жолдошуңуз менен ушуп кеттиң, жолдошуңуз бизнес кылам деп атат, сиз ийгилик жаратам дейсиз, ал ийгилик жаратам дейт, жолдошуңуз да ийгилик жарата албайт, ал сизден да 2 эсе стресс болот. Ал дагы башка жакка келип, мисалы апасы менен жада калса, апасы менен болбосо бала чакасы же болбосо коллегалар менен түшүнбөстүктөр болуп кетсе, ал сферада ал көңүл албай кой, күчтүү болоюн, көңүлгө албашым керек мен ийгиликтүү болуш үчүн вообще эч нерсени жүрөккө албай сырттан алышым керек дейт. Бирок именно сиз менен ушуп кеткенде ал сөзсүз түрдө жүрөгүнө алып алат ал нерсени. Ошон үчүн биринчи мамилеңиз түптөп алып, мамилеңиз жакшы болгондон кийин анан башка сферага фокусуңузду койсоңуздар болот. Эркек менен аялдын психологиясы эки бөлөк болушат. Муну ошол окумуштуулар, психологдор, ученыйлар эркектин биринчи жолу алгачкы ирет ошол эркектин психологиясын, аялдын психологиясын изилдеп жатканда, изилдеп бүткөндө таң калган экен да бир нерсеге. Эмнеге десеңиздер, ушул эки абсолютно разный адамдар кантип бири-бирин түшүнүп, бир үй бүлөдө түтүн кулатып жашашат болду экен деп. Анткени психологиясы таптакыр эки бөлөк да. Бизде Кудай Таалам айымдарды эки эмесе бизге эмоция берип койгон. Эркектерге эки эсе акыл берип койгон. Биз эмоцияда жаралганбыз, ал эми мырзалар болсо логикада жаралган да. Ошол нерседе биздин айырмачылыктарыбыз. Стратегия влюбления дагы ошол нерседе да. Мисал үчүн, сиз элестетиң, айымдар биз кино көргөнүбүздө, сериал көрсөк, ыйлай турган сериал болсо, кино болсо, аны көрүп алып туруп биз ыйлайбыз да. Ал эми мырзалардын ыйлаганын көргөнсүзбү кино көрүп? Алар ыйлабайт, алар анткени эмоция жок, аларда логика. Мисал үчүн, ай жаңырса, жылдыздар көп чыгып калса, мисал үчүн, мөндүр жаса, биз вау деп эмоция менен кабыл алабыз. Же болбосо асан өсөн чыкса, вау, радуга чыкты деп туруп эмоция менен кабыл алабыз. Ал эми мырзалар, жөн радуга чыгып коюптур, же болбосо мөндүр жаап атат, кинода деп туруп ал нерсеге эмоцияга алдырбайт да. Анткени аларда табияттан ал нерсе жок. Мен аял жана эркек мамилесин Россиянын 4 психологунан окуганмын. Павел Раковтан окудум, Денис Байгуджин, Лев Важыватов, Филипп Литвиненкодан окуганмын көп жылдар. И ошону мен мисал үчүн 2 жыл ошого кеткен, 2 жыл мен английский окуйм, анан мужской психологияны окуйм деп ошол жылдарды коммерцияга иштейт болчумун. Ишимен тышкары обучение алып жүрөт болчумун да өзүм үчүн. Анан ошондо мен акырында келип, прям 2 жыл күндүк окусам да, ошол 2 жылдын ичинде мен жакшы эле окугам да. Ошондо мен түшүндүм, көрсө 4 коуч тең бир нерсени берет экен, мааниси. Просто 4төнүн подачасы 4 бөлөк болгон үчүн мен 4төнөн окуп коюп турмун да. Бардыгы эле бир нерсени келип айтат. Эмнени? Бардыгын маанисин түшүндүрүп кетсең эле эркектердин психологиясы бир эле. Бунун подачасы бөлөк, мунун подачасы бөлөк болгонучу, бул башкача берет, бул башкача берет. Ал эми смысл бир эле. 4төө тең айтат. За отношения отвечает женщина дейт. Мамилени бирөө контролго алыш керек. Эгерде контролго албасаңыз, ал мамилеңиз жакшы болбойт ал. Сөзсүз түрдө за отношения отвечает женщина. Эркектер мамилеге отвечать эткенди, мамилени контролдогонду билбейт экен, ал колунан келбейт экен, ага бир тапшырып койсоңуз дагы ал нерсе ал кыла албайт экен да. Ошондуктан идеалдуу мамиледе аял киши үйдөгү комфорт үчүн, үйдө мындайча айтканда уют үчүн, мамиле, отношения үчүн аял киши жоопкерчиликтүү экен.
Ал эми мырза болсом за финансы багыш керек. Самец деп коет аларды. Чыныгы мырзаны эки нерседен билсең болот экен. Биринчиден ал аялга кандай мамиле кылат, экинчиден биринчиден жубайына кандай мамиле кылат, экинчиден акчага болгон мамилеси. Жубайына болгон мамилеси, акчага болгон мамилеси. Чыныгы эркек жубайын сыйлайт экен, капа кылбайт экен, сыйлайт экен, жана ошондой эле акча табып, финансы жактан эркин болушка аракет кылат экен, ата-энесине жардам берет экен, бир тууганына жардам берет экен да. Анан эркектердин дагы 3 түрү болот да. Сиз бүгүн өзүңүздүн мырзаңызды мындай талдап көрүңүз. Влюблениясы кандай? 40% эркектер дагы, айымдар дагы аудиальный деп коет. 40% кулагы менен сүйөт. Эгер сиздин мырзаңыз кулагы менен сүйгөн болсо, анда сизге бул жерде внешностьңыз, төшөк маселеси дагы анчалык маанилүү эмес, бул жерде кулагы менен сүйөт. 40% эркектер дагы, айымдар дагы көзү менен сүйөт. Көзү менен. Ал эми 20% кинестический деп коет, ал денеси менен. Темпераментный адамдар болот го, сөзсүз түрдө ошол денеси менен влюбляться этет да. Эми как влюбляется мужчина? Күйөөм да угуп жатат. Мырзалар, силер укпагыла. Сураныч. Мырзалар укпасаңыздар, удалите басып чыгып койгула. Мисалы үчүн мен мырзалардын сабагы болуп атсачы, кирип алып туруп мен көргөнү мен немем чыдабайт. Совестим ал нерсеге мен уятым чыдабайт. Ошондуктан мырзалар көрбөгүлө да күйөөм мени жакшы көрөт, камсыздайт, бирок мен аны сүйбөйм. Ооба. Ошондой дагы күйөө сүйбөсө подсознанияңыз менен иштейт. Сүйөм деп проработка жасайсыз. Сүйөт деп проработка жасап, подсознанияңызга сүйөм деп киргизе берсеңиз, мен окуучуларым болгон, күйөөм сүйө албайтам деп. Я понимаю, бул өтө жаман да. Көңүлдүн жоктугу бул өтө жаман. Даже характери болсо дагы, көңүлүң болсо чыдап кете бересиң, а көңүлүң жок болсо турмуштун дагы жашоонун да кызыгы жок. Бул жерде силер уже подсознанияңар менен иштешиңер керек, кыздар. Азыр мен сиздерге как влюбляется мужчина деген 30 секретин үйрөтөм. Эң керектүү 30 секрет. Андан кийин измена боюнча бизде аябай проблема, ушу измена проблемасы эмне үчүн болот, аны кантип алдын алыш керек, кантип чечиш керек, кантип бирөөлөр экинчи аял болуп атат, кантип вообще эле күйөөсүн үй бүлөсүнөн тарттырып атат. Ошолор боюнча айтып берем. Ага чейин 2 минутта убактыңыздарды сабак боюнча айтып кетсем, мен силерге кече биринчи сабакта айттым, 16 000 сомго акчам кетти ошол сабакты окуш үчүн. Ошол сабакты сиздер жөнөтүп койсоңуздар болот, только кимдин карызы болсо дедим. Ал эми просмотр аябай көп болуп кетиптир. Сиздер үчүн мен бул сабакты 1 айда сактап берем деп жатамын. Ошол сиздер үчүн, башкалар үчүн эмес да, ким төлөсө бул платный сабактары ошол айымдар гана көрө алат. Бул жерде сиздер билбес, казанга салып кайнатат экен, анда шорпону кайнаткандай эле кайнатып салат экен. Элестетиң. Сиз азыр болбой эле ушуну бирөө жөнөтүп койтасыз, анан кийин акырет көргөндө ушинтип жаза аласыз да. Ошондуктан билбей жөнөтүп алган болсоңуздар, мен сиздерди кечирдим, урматтуу бир туугандар. Эми бүгүндөн баштап сабактарды жөнөтпөңүздөр. Эгерде мен сабагым акчасы жок болсо, YouTube'да менин бесплатный сабактарым ошончо бар, Instagram'да ошончо сабактарым бар. Ошол жактан кирип көрө берсин. Бул жакта эле 500 сом кымбат эмес. Окугусу келсе 500 сом төлөп коюп уга берсин. Сиздер да просто мындай күнөөгө батып калбаңыздар. Адам билбейт да, эртеңкисин ойлобойт, ойлонбой эле кылып кое берет, бирок ошол акыретте ошондой кыйынчылыкка дуушар болуп калышын мен каалайм. Ошол нерсе эле кыжаат болом да сиздер үчүн. Бекер мындай бул урдап алган нерсе жукпайт да. Мисалы, сиз бирөөгө жөнөттүңүз, акыретке ошондой азап, ошондой кыйынчылыкты өзүңүзгө жазып койдуңуз, ал урдап алды, урдукка да жооп берет адам. Уурдаган нерсе ал буйрубайт ал нерсе.
Ошондуктан таптакыр бул просмотр көп болуп кетип аткан болсо, урматтуу бир туугандар, мен сиздерге чын жүрөгүмөн, сиздерди жакшы көрүп, чын жүрөгүмөн ушул 500 сом кылып, 500 сомдон тышкары бир ай сиздерге сактап берем деп атам. Ким аз ушундай кылып атат? Ошондуктан сиздер дагы ошону туура кабыл алып, сабактарды ар жакка таратпаңыздар да. Мен сабагым ар жактарга бесплатно тарашы үчүн мен силерге бир ай сактайм деген жокмун. Сиздер уште көрүңүздөр, каалаган учурда шартыңыз болуп калат, болбой калат. Ошон үчүн көрүңүздөр деп ак көңүлдүүлүк кылып сиздерге бир ай сактап берип атам. Эгер просмотр көп болуп кетип аткан болсо, слишком тарап кетип аткан болсо, Кудайдан коркпогондор да көп да. Эл мен иштеп билип калдым. Жүрөгүндө Кудай жоктор көп. Кудайдын жүрөгүндө Кудай жоктор болсо, мен анда сабакты өчүрүп коюшума туура келип калат да. Түшүндүк, Түшүнсөңүздөр плюс басып койсоңуздар. Биринчи, эгерде сизди жолдошуңуз сиз менен жашап аткан болсо, значит анын жан дүйнөсү сизди дейт, сизди жакшы көрүп алган. Таптакыр эле жакшы көрбөйгөн адамды албайт да эркек. Сиз менен жашап атабы, демек жан дүйнөсү сизди деп атат. Экинчиден, плюс минус сүйөт эркектер. Биз айттым, аялдар эмоциябыз, эркектер логик деп айттым. Биз эмоция болгондуктан, эгерде биз бир себеп болуп эле бир мырзага ашык болуп кала турган болсок, эмоциябызда биз уже акылды укпай калабыз дагы. Көбүнчөсү эң минус жагыбыз, бул ар бир эле айымдын почти башынан өткөн болуш керек. Жаш кезинде баардыгынын башынан өтөт болуш керек. Бир эркекти жакшы көрүп калат. Жылдар бою ошо эркекти ойлоп, стресс болуп, ошол эркек деп жашайт. Анан эле бир жылдар өткөндөн кийин караса, баягы эркек, ал сүйө турган деле эркек болуп чыкпайт да. Дал эркекти болуп, анткени биз эмоция болгон үчүн өзүбүз придумать этип алабыз. Менин да ошондой окуучуларым бар да. Интеллигентный, колунан баары жок келген бай окуучуларым, простой бир колунан эч нерсе келбеген, же өң жок, же мүнөз жок, жанагын көрсөң, же акча жок, эч нерсеси жок, нолдогу эркекти жакшы көрүп калып, ошонун айынан жанагы бизнестерин таштап стресс болуп кетет. Көрүп атасыз, биз ушундай эмоцияда, ушул биздин минус жагыбыз да. Эркектер логик болот, алар плюс минус сүйөт. Сиз мисалы үчүн жолдошуңуз сүйүп жашаган болсоңуз, сиз экөөң ортоңдо түшүнбөстүктөр болсо дагы, урушуп кетсеңиз дагы, жакшылык жамандык болсо дагы, сөксө дагы, дажа калса урса дагы, жада калса измена кылса дагы, конечно, сиздин көңүлүңүз ооруйт, бирок жүрөккө сиз буйрук бере албайсыз, жүрөгүңүз тартыла берет. Мындайча айтканда, бир темте кете берет сиздин сүйүүңүзчү. Сиздин көңүлүңүзгө калтырып коюш үчүн узак убак сиздин көңүлүңүздү оорутуш керек да. Эгер аял ашык эле болуп кала турган болсо, аялдын көңүлүн калтырыш кыйын да. Узак убак сизди бир унижение кылып, стресске алып келсе, анан кийин көңүлүңүз калат. Болбосо бир темте сүйүү кете берет бизде. Эркектер совсем башка же болот. Булардыкы плюс минус абалда сүйөт. Мисалы үчүн, сиз жолдошуңузга бүгүн жакшынакай болуп, красавица болуп, позитивная болуп, ага жаккандай болуп койсоңуз, анын сүйүүсү 100% деп коюң. Эртеси күнү боем болуп, жаман сөз сүйлөп койсоңуз, сүйүүсү 10%га түшөт. Ушундай. Ошон үчүн сиз анын сүйүүсү бир темте деп ойлобоң. Сиз плюс жагыңызды көргөзгөндө сүйүүсү бийиктейт, минус жагыңызды көргөндө сүйүүсү төмөндөйт. Көпчүлүк айымдардын ошибкасы өзүндү ойлойт да. Мисалы үчүн айтат да, мен жолдошуму жакшы көрүп атам. Кандай болсо ошондой ортобузда түшүнбөстөр болуп турса дагы, мен жолдошуму жакшы көрүп атамбы? Значит, бул деле мени ошондой жакшы көрөт. Мен урушсам да жакшы көрүп атам, бул дагы мен урушсам да жакшы көрөт деп ойлойт дагы, урушуп, минус жагын көргөзүп, ушинтип жашай берет да, стрессин көргөзүп. Анан эркектин ал жакта көңүлү сууп атканы менен иши жок да, өзүн ойлой берет. Ошондуктан сиз күйөөңүздүн дагы чувствосын, сезимдерин, өзүңүз дагы сезимдериңизди контролдоп турушуңуз керек. Өтө катуу күйөөнү сүйбөшүңүз керек да. Бул сизге только минус алып келет. Анткени мамиледе сильная сторона, ошондой эле слабая сторона болот да. Эгерде жолдошуңуз ал сизди сүйгөндөн дагы сиз аны көбүрөөк сүйгөнүңүздү байкап кала турган болсо, все уже сизди мындайча айтканда, сиз уже төмөндө болуп каласыз да. Ошондуктан канчалык катуу сүйсөңүз дагы билгизбей эле коюңуз. Билгизиң, конечно, но в меру. Что биринчи плюс-минус өткөн, Экинчи секрет.
Что такое любовь для мужчины дегенде? Это удовлетворение его потребности. Не больше и не меньше дейді. Біз үшін сүйім не? Мырзалар үшін сүйім не? Мисал үшін, біз үшін сүйі, біз ушул, біз эмоциябыз, бир нерсе болуп біз сүйүп ала турган болсок, болду, біз сүйүп калабыз. А мырзалар болсо, это удовлетворение его потребности. Муктаждыктары, ар бир эркектен аялга болгон өзүнүн муктаждыктары болот. Общий, базовый 3 потребность болот. Эркекте биринчи, эркектин ашказаны бул, тамак аркылуу, урсак тоюк болуш керек, кийими таза болуш керек жолдошуңуздун, жана ошондой эле үчүнчү төшөк маселеси. Бул табият, бул баардык эркекке потребности. Но андан тышкары дагы эркектин потребности болот да. Бирөөгө ор басырыктуу жагат, бирөөгө шустрая болуп турсаң жагат, бирөөгө камкор болуп турсаң жагат. Эми ар кандай потребности бар. Аны сиз өзүңүздүн жолдошуңузду изучать этишиңиз, жөн эле жашай бербешиңиз керек да. Сиз жолдошуңузду изучать этишиңиз керек. Күндөн күнгө мунун потребности кандай деп ошол потребностин сиз 100% беришиңиз керек. Ошол потребностин 100% бергенде гана анын сизге болгон сүйүүсү 100% болот. Эгерде бербесеңиз болбойт. Эң жаманы башкадан издейт. 100% эркек өзгөчө сиздин эгерде жолдошуңуз ийгиликтүү акча тапкан мырза болсо, ал ага кыздар ошончо болот да. Эмне үчүн башка жактан издейт? Чтобы өзүн улуг сезип калбаш үчүн. Сөзсүз иштеш үчүн булар мамилеси жакшы болбосо иштеп да кете албайт. Биз мисал үчүн айымдар мамиле жок болсо дагы иштейбиз дедикпи, иштей беребиз, бала үчүн иштейбиз. Алар сөзсүз түрдө иштен бир ийгилик жаратыш үчүн сөзсүз түрдө үйдө аялы менен сөзсүз түрдө анын мамилеси жакшы болуп туруш керек да. Эркек жалгыз боло албайт. Төртүнчү. Демек, биринчи плюс-минус абалда сүйөткен, экинчи потребности болот экен, үчүнчү жана 3 основных потребности деп айттым, тамак, ашказан, төшөк деп. Төртүнчү, как влюбляется мужчина. Төртүнчү секрет бул сиз жолдошуңузга кандай эмоция берип атасыз. Ошол эмоцияга ашык болот да. Сизден кандай сезимдерди алып атат, сиздин жаныңызда өзүн кандай сезип атат. Сизди көргөндө жолдошуңуздун жүрөгү сүйүнүп туруш керек. Сиз позитивныйсызбы, же болбосо сиз негативныйсызбы? Сизден кандай сизди сүйбөйт ал. Денис Байгужин айтат, сен ага вообще кереги жок. Сенден алган сезимдерге влюбляться деп. Ошончо кандай сезимдерди берип атам деп, ошол нерсеге көңүл, мен алдымда өзүн кандай сезип атат деп. Мисал үчүн сиз негативдүү болуп жүргөн, постоянно маанаңыз нетип болуп жүрсө, негатив адамдардын саны абдан көп. Анткени эмне үчүн бактылуулук бул эмне? Бактылуулук мен шарият жолунда да айтам, илим жактан да айтам, бактылуулук бул жүрөктүн тынчтыгы да. Жүрөктүн тынчтыгы жана бар нерсеге ыраазы болуу, жана алдыга умтулуу. Адам билбейт да, бар нерсеге ыраазы болушун билбейт, ошондо ошол адамдын Кудай Таалам жан дүйнөсүнө тынчсыздыкты салып коет экен да. Жан дүйнөсү тынчсызданып адам жашайт. Анткени жүрөгүндө ыраазычылык жок. Неважно, ал тоодо жашасын, тоодо жашап жүрсө дагы, неважно, ошол алты саны аман тирүү экенине ал адам ошого ыраазы болуш керек, что бул жашоодо адам жашап атат. Эгер ошол нерсесине ыраазы болбосо, ошондо жан дүйнөсү тынчтык алып коет. Бардык айымдар ушул жан дүйнөсү тынч эмес. Ошон үчүн баягы жандагы мырзасы ошону сезет да. Ада кортизол жана адреналин деген гормондор бөлүнүп чыгат. Мындай сасык жыт сыяктуу чыгат да. Сасык жыт деле эмес, кандай десем, мындай жанында отурганда байкайсыздар да, негативдүү адамдын жанында отурганда кыйналып кетесиң. Мындай эле бир адамды көрсөң, өзүңчө кыйналасың го. Же болбосо, наоборот, адам позитивдүү болсо, анын энергиясы байкалат дагы, ал адамды жанында отургуң келе берет. Ошондуктан сиз красавица, сулуу болуп турсаңыз дагы, ичиңизде негативге шайтандар сизди минип алган болсо, анда күйөөңүз качат, анан сиз түшүнбөйсүз. Ошентип айтат да мага кыздарчы, мен тамак жасап отурам, үйдү тазалап отурам, красавица болуп турам, күйөөм дагы эле келбейт. Анткени ичиндеги жанакы негативный энергиясы күйөөсүн душтетип атат да, кадимкидей душтетип атат. Ал жанда кыйналып кетет, анан ал түшүнөт. Мен барктап айтат, жок, барктабаган жок, сен просто ичиңде ыраазычылыкка келип, жүрөгүң тазала, оюң тазала, негативден айрыл, анан кийин дегенде анан өзгөргөн да. Эгер мен сөздөрүм сиздерге тык-тык этип сиздерге тийип аткан болсо, тык-тык этип азыр тийип атат бул жерде бардыгына.
ошону өзгөртүңүздөр жазып туруп. Анткени мен силерге дайыма айтам, мен адамдын жашоосун эмне керек өтө жакшы билем. 100% адамдын жашоосуна керек сабактар болот. Только керексиз нерсе мен вообще өтпөйм. Анткени менин миссиям да ошол экен, передача истинных информаций. Боло турган билимдерди берүү. Мындай жөн эле тияктан окуп, бияктан окуп, жок, реально турмушуна 100% адамга керек сабактарды берем да. Бешинчи, отношенияны контролдоңуз. Жанагындай айтып кеттим бул боюнча. Бешинчи, мамилени контролдоп туруңуз. Анын сизге болгон өзүңүздүн сезимдериңиз жана анын сезимдерин. Анын сезими сизге 100% болуш керек. Сиздики дагы слишком жакшы көрүп кетпең. Анткени сиз слишком жакшы көргөндө сиз сезимиңизди угасыз да, уже акылыңызды укпай каласыз да. Ошон үчүн психологдор айтат, эркектер логик болот, логика менен сүйөт. Силер дагы эркек сыяктуу сезим менен эмес, логика менен сүйүп, ашык болгонду үйрөнгүлө дейт. Кетти бешинчи. Урматтуу бир туугандар, түшүнүктүү болуп жатабы? Мен күйөөм жакшы көрөм, кызганып коем көп. Ошо кызганычыңыз менен установка киргизе алган болсоңуз подсознанияңызга, эртең сиз кызгандыра турган ситуацияны тартып алышыңыз мүмкүн. Миссияны да үйрөтөм. Сонун, оба сонун дейт, түшүнүктүү дейт. Дальше кеттик. 30 бар кыздар. Азыр эми 5-сине кеттик, убакытты кетирбейли. Жазбайбыз кыздар, жазбайбыз. Бул жерде куратор кыздарым строго меники. Ким ашыкча СМС жазган болсо, фамилия атын жазып койсоңор, эфир бүткөндөн кийин удалить этем. Эч качан мен YouTube'да эфирим көрө албайт. Алтынчы. Мамиленин башында көпчүлүк эркек өзүнүн потребностин айтат. Мен ушундай жана айтпадымбы? Эркек үчүн сүйүү анын это удовлетворение его потребности деп. Мамиленин башында эркек өзүнүн потребностин айтат да, көпчүлүк эркек айтат. Ошондо сиз ошого көңүл бурушуңуз керек. Мисалы үчүн, сиз дагы жаңы турмушка чыкканда, экөөң сүйлөшүп эле турмуш курдуң, айтты, мага ушундай аял болушуң керек. Мен үйдөмүн, апам ушундай, апам менен дос болушуң керек, апам характери ушундай. Анан мага келгенде телефон текшербешиң керек, же болбосо керк алса ошондой да ошентет да, же болбосо дагы бир нерсе күлүп жыйнап тосуп алышың керек. Короче, өзүнүн потребностин айтат да, ошондо ошону алып калышыңыз керек. Эгер ошондо укпай койсоңуз, эркектин характери ошондой болот, 100% ал кийин ал нерсени айтпай коет. Жетинчи эреже, сиз өзүңүздү сүйүшүңүз керек. Мырзаңыз сизди сүйүш үчүн биринчи алгач өзүңүзгө болгон сүйүү болушуңуз керек. Эгер сизди өзүңүз сүйбөсөңүз, жолдошуңуз дагы сизди сүйө албайт. Эч ким сизди сүйбөйт, Кудай дагы сизди сүйбөйт. Өзүн сүйбөгөн айымды эч ким сүйбөйт. Жолдошуңуз бул жакта турсун, Кудай дагы сүйбөйт, жашоо дагы сүйбөйт. Ааламдан, жашоодон жакшылык күтпөң да. Ошон үчүн өзүңүздү на максимум сүйүң деп айттым мен. Ал боюнча өзүн сүйүү боюнча сабагым YouTube'да бар. Бул сабакта да буюрса техника берем, өзүңө болгон сүйүүнү арттыруу боюнча. Жөн эле өзүңдү сүйүп кете албайсың, анын техникасы бар. Ошондо батыраак өзүңүздөрдү сүйүү пайда кыласыздар да. Өзүңүзгө ишенимдүү болушуңуз керек, уверенная болушуңуз керек. Сиз азыр бүгүнкү күндө кандайсыз? Жашсызбы, карысызбы, акчаңыз барбы, жокпу, арыксызбы, толуксузбу, маанилүү эмес. Сиз Кудайдын сүйүп жараткан пендесисиз да. Кудай таалам сизди сүйөт. Ошону эч качан Кудайдын сүйүп жараткан пендеси экениңизди унутпашыңыз керек жана ошондой эле өзүңүзгө ишенимдүү болушуңуз керек. Өзүңүздөн статусу жогору турган адамдардын жанында дагы өзүңүздүн бааңызды төмөндөтпөшүңүз керек. Мен өзүмө болгон баам ошентип бийикте толгам. Мен дайыма айтам, эгерде мени Владимир Путин менен жолуктуруп кое турган болсо, мен спокойно сүйлөшөм. Ал даже Владимир Путинди мен өзүмө бийик койбойм эч качан. Анткени менден бийик бул жашоодо эч ким жок, бир Кудай. Жана ошондой эле позитивная болушуңуз керек. Өзүңүзгө сүйүп атасыз, өзүңүзгө ишенимдүүсүз, позитивная болуп жүрүшүңүз керек. Ар дайым бактылуу болуп жүрүшүңүз керек да. Маанайыңыз жакшы болуп, жашооңузга ыраазы болуп, ошондо сиз күйөөңүз дагы сизди сүйөт, Кудай дагы сизди сүйөт, аалам дагы сизди сүйөт. Ошол анткени бул жашоо сиздин маанайыңызга жараша куралат. Эртең менен туруп эле маанайды контролдоп, өзүңүздү жакшы настройкалап алып, күндүгө маанайыңызды контролдоп жүрө турган болсоңуз, сиздин жашооңуз эң сонун болот.
Жана ошондой эле мындай болбош керек. Мырзаларга послушная айымдар жагат, бирок простушкалар жакпайт. Простушкаларга не тянет. Мисалы, сизде эле бир эркек өтө эле простой болсо не тянет, өзүнө уверенный болуп турса, ишенимдүү болуп турса, анан тартыласың да. Ошон үчүн менин канча окуучуларым, жолдоштор анча багыттабайт. Анткени мындай сүйлөшүп көрсөң, фигура бар, өң бар, характер, жүрөгү таптаза, минусу таптакыр жок. Ушундай сонун, бирок простая да, өтө эле простая. Мен деле простой, мисалы үчүн, бирок отношенияга келгенде өзүңө легкая уверенность в себе. Мисалы үчүн, белгилүүлөрдө мен Анжелика Кайратовнаны баардыгыбыз тааныган мисал келтирем. Бой көтөрбөйт, гордая болбойт, бирок легкая уверенность в себе да, өзүнө мындай ишенимдүү көрүнүп турат да, ишенимдүү бар экен. Ал эми айрымдар таанымал карасаң, алар таптакыр ишеним, өзүмө ишенем деп эле вообще мынтип алганда, ал адамдар баардыгына жага бербейт. Мырзалар тем более андайлардан коркушат да. Ошон үчүн легкая уверенность в себе. Атайлап өзүмө мындай ишенимдүү көргөзгөнгө аракет кылбаңыз. Сиз ичиңизден, сиз эгер чындап өзүңүзгө ишенсеңиз, ал сырттагы адамга сезилет. Сегизинчи. Менин маанайым сенин мага жасаган мамилеңе көз каранды эмес деген түшүнүктү берип коюш керек да эркекке. Эркек необычный нерсени издейт. Мисалы үчүн, эгерде сиздин жолдошуңуз сизге көңүл бөлүп, сизге жакшы мамиле кылса, анан мен сени жакшы көрөмүн. Эгер сен мага жакшы мамиле кылбай турган болсоң, внимание кылбай турган болсоң, анда менин маанайым жок болот деген түшүнүктү бербешиңиз керек. Сиздин, конечно, мен айыммын, мага мырза керек, бирок менин маанайым сенин мага кылган мамилеңе көз каранды эмес. Сен бир күн келип мени урушсаң, маанайымды түшүрсөң, сөксөң, бир тыйын деп коюш керек да. Мындай күлүп чайнап, өзүңүз менен өзүңүз бактылуу болуп жүрсөңүз, ошондо сизге тартылат. Өзгөчө эми ар кандай мырзаларга тушар болуп калат да, мырзасы кемсинтиши мүмкүн, мүнөзү начар болушу мүмкүн, барталашы мүмкүн, келип алып кемсинтиши мүмкүн. Анткени эркек менен аял экөө тең турмуш курганда биринчи экөө бири-бирин жакшы көрүп үйлөнөт. Дальше аял бала чакка төрөйт, бирди, экини төрөп, ошентип ал статусу түшөт да, баягы үйдө отуруп домохозяйка болуп кетет, фигура кетет дегенде. А мырза болсо дальше иштеп карьерасына көтөрүлдү. Көчөдө кыздар ошончо аларды көрүп келип туруп сизди кемсинтиши мүмкүн, акылы кыска эркек болсо да. Ал эми акылдуу эркектер канча карьера көтөрүлбөсүн, аялы 100 килограмм болуп турса дагы, ал просто аялын сыйлайт. Ошондо сизди кемсинткен учурда вообще роза гүл болуңуздар деп айтам дайыма. Кабыл албашыңыз керек да, кемсинткен. Даже эгер правильно кылып атса деле, өзүңүзгө ушундай ишенимдүү болуп турушуңуз керек. Ошондо сизди бартайт. Тогузунчу. Сизди көргөндө ар дайым жүрөгү сүйүнүп туруш керек. Бул тууралуу айтып кеттим окшойт жана дагы. Сиз позитивдүү айымсыз, интереснаясыз, сиз заманга жараша өнүгүп өсүп турасыз, сиз жалкоо эмессиз, өзүңүздүн үстүндө иштеген айымсыз да. Биз айымдар роза гүлбүз деп айтам дайыма. Биз роза гүлгө мисалы суу куйсаң өсөт, суу куйбасаң солуп калат, Ошол сыяктуу эле сиз өсүп аткан гүлсүз да. Заманга жараша өзүңүз менен өзүңүз иштеп, өзгөрүп, интересная болуп турушуңуз керек. Башында сизди жолдошуңуз эмнеңиз жактырып алган, ошол нерсени унутпашыңыз керек да. Именно эмнеңизге ашык болду башында, сиздин сулууңузгабы көз менен жакшы көргөн болсо, же болбосо сиздин бир мүнөзүңүзгөбү, улыбкаңызгабы, эмнеңизге ашык болуп сизди алган болсо, ошол нерсени кийин өзгөртпөшүңүз керек. Анткени эркек логик деп айтам, ал нерсе кеткенде, анын ашык болгон нерсеси кетип калат дагы, анын сизге болгон сүйүүсү жок болуп кетет да. Өчүп кетет. Айтып берем буйруса. Жазбагыла кыздар. Ашыкча SMS келген болсо, өзгөчө негативдүү SMS келген болсо, урматтуу куратор кыздарым, атын, фамилиясын жазгыла. Сиз дагы ошону бересиз да. Бул жерде эми сиз жолдошуңузду сүйөсүзбү?
же болбосо сизде дагы сүйүү жок болсо, экөөң тең бири бириңди сүйбөй үйлөнүп алсаң, сиз уже бала чака үчүн семьяны сакташыңыз керек болот да. Ошон үчүн сиз акылдуу болушуңуз керек да, арканды узун таштап ойлонушуңуз керек да. Мен буга кандай, мисалы орустар ушул боюнча, орустардан мен окуганда, орустар айтканда, даже ошол олигархка турмушка чыгам деп охотага чыгат да ал кыздарчы. Олигарх анан олигарх блондинка, ал брюнетка болсо, олигарх блондинка жактырса блондинка болушат. Сизде ошондой бар да. Жолдошуңузга потребности бар да, ар бир эркектин өзүнүн влюбленияга потребности болот. Ошону табышыңыз керек дагы. Анан ошондой болушуңуз керек. Так, 10-га келдик кыздар. 10-чу 4 стратегия влюбления мужчины. Биринчи мырза любовь разума деген болот эркекте. Биринчи мырза айымды көрдү, үйлөнө элек, пока көрдү, жолуктурду, сынады, любовь разума, акыл менен жакшы көрдү. Биринчи акыл сизди жакшы көрүш керек да. Экинчи любовь души. Жан дүйнөсү сизди жакшы көрүш керек. Любовь души болгондо дос катары да мамиле болуш керек. Сизди мындай просто адам катары, төшөк үчүн эмес, адам катары сагынасың го, жан дүйнөңдү бөлүшкүң келет, сырдашкың келет, жакын адам көрөсүң го. Вот любовь души деп коет ошол нерсени. Душаңды тянуть этиш керек. Эгерде ушул 4 нерсенин бирөөсү жок болсо да, демек сиздин мырзаңыздын сизге болгон сүйүүсү 100% болбой калат да, ошонун үстүндө иштешиңиз керек болот. Это очень серьезно, кыздар. Үчүнчү, любовь интеллекта. Сиз акылдуу болушуңуз керек. Ар тараптан акылдуу болуп, билим алып өсүшүңүз керек. Жолдошуңуз сиз менен сүйлөшкөндө кандай темада сүйлөшкүсү келсе сүйлөшө алышында, глупая болбошуңуз керек да. 4-чү, любовь тела. Бул табият, бул мамиленин фундаменти. Бул эгер 4-чү любовь сизде тела болбосо, биринчисиде любовь разума бар, любовь души бар, любовь интеллекта бар, анан уже любовь тела болбой кала турган болсо, анда мырза сизди просто жакшы бир дос катары көрөт. Болду, мамиле кыла албайт уже сиз менен, аял катары көрбөйт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө 4-чү любовь тела болуш керек. 11-чи кемсинсе роза гүл деп жазыпмын. Кемсинсе, жана айттым, өзүңүзгө ишенимдүү болуң деп айтып кеттим. Роза гүл сезиңиз, бирок дальше өзүңүздүн үстүңүздө иштеңиз да. Работа над собой кылыңыз. Эгерде работа над собой кылбасаңыз, бул сизге изменага алып келет. Барып жолдошуңуз сизди барктабайт, жакшы нерсеге алып келбейт, анткени солуп калган гүлсүз да. Сиз ар дайым өзүңүзгө жок дегенде 1 саат убакыт таап өзүңүздүн үстүңүздө иштешиңиз керек. Жада калса мына үйдө отурган, доходу жок айымдарда үйдө отурган сүзмө бар, петрушка бар, бетиңе мисалы глицерин менен деле бетиңи массажица кылсаң болот, турабы? Интернетке ушундай курстарга кирип окусаң болот, ютубка кирсең болот. Ошончо өсөм деп калууң эле боло турган болсо, даже мына нольдого отурган айымдарга ошончо мүмкүнчүлүк бар. Доходу бар айымдарга вообще сонун мүмкүнчүлүктөр да. Ошон үчүн сиз өзүңүздү унутуп койбошуңуз керек. Жок дегенде 4 бала, 10 балаңыз болсо дагы 1 саат уйкудан алып өзүңүзгө убакыт бөлүп, сабак окуп ушундай азыр мына гүл өсө дастар да сиздер. Дальше внешность бүт жактан өзүңүздү гүл болуп өсүп турушуңуз керек. 12-чи, сиз приоритетте биринчи өзүңүздү коюшуңуз керек, өзүңүздөн кийин жолдошуңуз туруш керек да. Андан кийин ата-эне, бала чака, ушул нерсе туура деп эсептейм. Анткени акыретке барганда дагы сиз жолдошуңуз менен каласыз. Бирок сиз жолдошуңузду сыйлашыңыз керек, жолдошуңуздун закону боюнча жашашыңыз керек, но өзүңүздөн дагы көп жолдошуңузду сүйүп албашыңыз керек. Сиз өзүңүздү сүйүшүңүз керек. Анткени Кудай Таалам дагы кызганчаак келет да. Башка жолдошуңузду, балаңызды, кайсы адам болбосун, жакын адамыңызды мындай граница деп коет. Границадан ашып кетпешиңиз керек. Эгер границадан ашып кете турган болсоңуз, анын наоборот Кудай Таалам сизге болгон сүйүүсүн алып коет экен. Вообще эркекке да ошондой айымдарга тартылат да. Эгерде сиз мырзаңызды өзүңүздөн да көп жакшы көрсөң, ал байкап калса, не тянет к вам. А сиз наоборот өзүңүзгө болгон сүйүүңүз бийик болсун, андан кийин жолдошуңузду коюң. Эгер өзүңүздөн кийин жолдошуңузду койбосоңуз дагы Кудай Таалам жазалап коет да. 13-чү, мактоо, комплимент айтып туруш керек. Эркек адам
табиятынан мактоого муктаж, комплиментке муктаж болот. Сиз бүгүнкү күндө жолдошуңузга комплимент айтасызбы? Эгерде сиз комплимент айтпасаңыз, ал сырттан комплимент айта турган издейт. Ар бир эркек табиятынан уулуңуз дагы, балаңыз дагы мактоого муктаж. Бул эркектер аябай өздөрүн еще бири-бири менен салыштырат. Мисалы үчүн бизде айымдарда болуп калат го, бири-бири менен салыштырып. Эркектерде да еще бири-бири менен салыштырат. Булар биз мисалы айымдар бири-бирибизге өзүбүз салыштырсак, сулуулук жактан бирин салыштырып кетебиз го. Мырзалар сулуулукка карабайт, ал жан дүйнөсү, эркектик сапаттары, внутренний качестволор менен бири-бирин не кылышат да, бири-бирине салыштырышат. Ошон үчүн мактап коюшуңуз керек. Особенно бир конкурент болсо, бир душманы болсо, ал көрө албаган бир адам болсо, көрө албастык жүргөн адам болсо, ошол адамдан сен лучшесиң деп. Негизи күнүгө 3төн идеальный мамиледе жолдошуңа комплимент айтып тур дейт да. Бирок комплимент айтканда дагы боло турган комплиментти, бар нерсени, мисалы күйөөңүз жалкоо болсо, сен аябай эмгекчилсиң десеңиз, же вообще эле бир жалган комплимент айта турган болсоңуз, жолдошуңуз аны сезет. Фальшты аябай сезет, анан дальше уже бул сизге минус алып келет. Чындап жолдошуңуз мактай турган нерселер бар да, ошону айтып макташыңыз керек. Бирок дагы мисалы кандай сиз сапат жолдошуңуздан көргүңүз келет. Кандай сапат көргүңүз келет. Ошону дагы айтып кетсеңиз болот да. Мактап, мисалы үчүн, мынау аяшын айтсам, мына аяшым, мынаны менин аяшым, мына подружкамы алдап койду, сен общий аяшыңар. Сен эч качан алдабайсың, сен честныйдын баалайм десеңиз, возможно, алдап жүргөн болсо, ал уже честный болгон аракет кылып баштайт. Сиз мамилени контролго алып аракет кылышыңыз керек. Сиздин аракет кылганыңызды көрүп, ал да аракет кылат. Эгер сиз аракет кылбасаңыз, ал да аракет кылгысы келбей калат да. Комплимент айтканда супер комплимент деген дагы болот да. Эгерде сиз супер комплимент айта турган болсоңуз, бул жерде уже жолдошуңуз 100% сизге влюбление болот. Супер комплимент деген бул эмне? Супер комплимент деген мисалы обычный эле комплименттер, мындай эмгекчилсиң, акылдуусуң, күчтүүсүң деген сөздөр болсо, же болбосо сулуусуң десе, бул анчалык деле ал адамдын жүрөгүнө тие бербейт, көңүлүнө тиет, жүрөгү көп тие бербейт. Жүрөгүнө эмне тиет? Мисалы үчүн ал бир жашоосунда бир кыйналып жеткен нерсесине сиз барктап, ошол нерсеге комплимент айтып кое турган болсоңуз, бул сизди ашык болуп калышына, влюбляться этип калышына себеп болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн, бул боюнча мен Филипп Литвиненкоду окугамын. Филипп Литвиненко айтат да, мен табиятынан жакшынакай да, эгерде кыздар келип мага сырткы көрүнүшүмө комплимент айта турган болсо, ал комплиментти мен анчалык мен көңүлүмө эле тиет ал дейт. Мындай, конечно, приятно сени мактап атса, но жүрөккө тийбейт дейт. Бирок үнүмү дейт, голосуму мен аябай көп убакыт кетирип өзгөрткөм дейт. Голосума комплимент айтса, мага башкача тиет дейт да. Внешностьун өзү жараткан эмес, голосуна кыйналып жетти да. Ошон үчүн кыйналып жеткен нерсесине комплимент айтып коюң, бул дагы өтө сонун фишка. Андан кийин анын жакындарын мактаң, биринчи турмуштан балдары болсо аны мактаң, ата-энесин мактаң, вообще эле буюмдарын мактаң, машинасын мактаң, все, что ему дорого, мактап туруң да. Но в меру 3 мактоо болуш керек. Анан слишком өзүңүз да кошушуңуз керек. Сен ушундай келдиңби? Ладно. Ты что, мне дурачили телефоны? Балам келип калды. Кечиресиздер. Супер комплимент деп айттым, Андан тышкары, жолдошуңузду мындай көтөрүп турушуңуз, даражасын көтөрүп турушуңуз керек да. Орустардан ушинтип окугам да. Ты мой герой, ты мой, сен менин ханымсың, сен менин падышамсың, сен менин, ол орустар даже ты мой бог деп ушинтип айтат экен да. Ошондой сөздөрдү айтып турушуңуз керек да. Шеф деп, шефтен сөздөр айтып, шеф депчи, герой деп, ушундай күчтүү, арстаным деп ушундай сөздөрдү айтып турушуңуз керек болот. 14-чү башка эркектерге салыштырып мактаң. Бул боюнча айтып кеттим, Так,
15-ге жаздым. 15. Мужчина ищет новое дейді, женщина ищет лучшее дейді. Ошон үчүн сиз эгерде айтып атпаймынбы, башында сиздин эмнеңиз жактырып алды, эгерде башында сизди сүйүп жаша алса, до конца сизди өмүрүндө сүйүп жашайт. А бирок баары бир сиз заманга жараша даже өсүп турушуңуз керек да, баягы солуп калган гүлгө окшобой өсүп турушуңуз керек. Анткени сиз өзгөрүп турбасаңыз, жакшы жакка, көңүңүзгө жаккан жакка, жакшы жакка өзгөрүп турбасаңыз, эркек жаңы нерсе издей берет. Бул жерде да измена болуп кетет да. Болуп кетиши толук ыктымал. Павел Раков айтат, bir жылда 368 күн болсо, 368 башкача роль менен тосуп ал дейт да. Bir күн кашың жашын алып тосуп ал, bir күн балдарың ырдап тосуп алсын, bir күн дагы башка кадимкидей сен жолдошуң келишине даярданышың керек депчи. Алар мен ушул нерсеге мисалы ошол жаш кезде да бир окугам да, окуп жакшы окубай ошондой болуп калгам да, ошондо мен көргөндө туура эмес кабыл алгам да бойдок кезде. Эмне үчүн ушундай олигархтарга, акчалууларга аракет кылып тийип атышат, эмне простой адамдар адам эмес бекен деп ушундай түшүнөт болчумун да. Кийин көрсө алар деле даяр адамга турмушка чыккысы келет, өздөрү кыйналып, акча таап кыйналбай эле, андан көрө лучше ошол күйөөсүнө ушундай туура мамиле кылып туруп эле жашайт да. Алар особняктордо жашайт, виллаларда жашайт, машиналарды менен, шубаларды киет, просто күйөөсүнө эле ушундай жакшы мамиле кылат да. Анан ушул сыяктуу bir жылда 368 күн болсо, 368 роль ойноп, ар кандай кадимкидей даярданып тосуп алат. Анткени алардын күйөөсүндө эркек андайларга кыздар толтура. Отношения это рынок дейт. Биз кадимки эле аял дагы мырза дагы биз товарбыз да. Эгер жолдошуңуз сапаттуу товар болсо, ага конечно клиенттер көп болот да. Анан сизден таппаганды башкадан издеп кетет. Ошон үчүн аны баягы орус айымдар өтө кыйын акылдуу болушат экен. Алар ошол башка жака кетпеш үчүн интересная болуп турат экен да. Анткени скучно болуп кетсе дагы башка жака кетип калышы мүмкүн да. Измена кылып коюшу мүмкүн, или андай олигархтар вообще таштап да коюшу мүмкүн. Ар кандай болуп, түшүндүңүзбү? Жакшы мындай разнообразие болуш керек. Бир темптер жүрө турган болсоңуз, анда анын сүйүүсү 100% барып азаят да. Анан сыртта башка кыздарды карап измена кылып коюшу мүмкүн. Бул 15 болду. 16 флиртовать этип сүйлөшкөндү үйрөнүңүздөр. Сиз жолдошуңузга как досуңуз менен сүйлөшкөндө, апаңыз менен сүйлөшкөндө, курбуңуз менен, балаңыз менен сүйлөшкөндөй сүйлөшпөңүз. Ал сиздин мырзаңыз, ага сиз флиртовать эткенди үйрөнүңүз. Флиртовать эткен бул өтө эркекке влюбляться этет, өтө таасир этет. Флирт деген бул кылыктануу деген. Бул эч кандай жеңил эмес, бул наоборот акылдуулук. Любой эркектин ошол флиртовать эткен айымга муктаждыгы, потребности бар да. Ар дайым кылыктанып сүйлөң, мындай анын мисалы маанай жок болсо, же болбосо серьезный темада сүйлөшүп жатканыңызда серьезно эле сүйлөшүңүздөр. Ал эми күнүмдүк жашоодо ар дайым флиртовать этип, кылыктанып сүйлөп үйрөнүңүздөр да. Бул боюнча дагы окуткам, мен аябай окугам. Тетрадьтарым ошончо, конспекттерим 1 ай ошол боюнча дагы сабак баштасам деле болот. Эң негизгиси бир ушулар да. Эң негизгиси так майдаланып, кандай переписка кылыш керек, кантип взгляддардын баардыгын окугам. Даже ушинтип айтат, необычный бол дейт да, необычный. Кантип необычный болосуң десе, либо чачың узун болуш керек, эркек необычность издейт депчи. Бир мырза айымын айткан экен да, экөө ушуп атса, мен сага эмнем жакпай атат, айт десе, айта албайт экен. Анткени эгерде аялга тартыла албаса, сезими жок болсо айта албайт экен да. Ал эми сезими бар, бир ошолчу да бир минуттар болсо, сен баланы жакшы карабай атасың, же болбосо үйдө жакшы иш кылбай атасың, же жакшы тамак кылбай атасың деп айтып кое берет экен быта бойдо. Ал эми тартылбаса айта албайт экен да. Ошон үчүн толгон токой секреттерди үйрөткөн. Эми бул эфирде айта ала турган дагы бар, айта албай тургандар дагы бар да. Индивидуально үйрөтүп коюшу мүмкүн, бирок убактын болсочу, созвонго жазылсаңыздар, ага июльдан баштап жазылсаңыздар болот. Мисалы, Гүлгөндө дагы кадимкидей өзүнүн 10 взгляд бар да.
мындай сүйлөшүп отурганда жолдошуңузга ар кандай эмоция берип турасыз да, өзгөрүп турбасаңыз интерес кетип калып атпайбы? Мындай чай ичип отурганда дагы же сүйлөшүп көзүн карап отурганда эки көзүңүз менен анын оң көзүнө 10 секундда карап анан мынтип коюш керек болот. Язык тела болот, мынтип колуңузду мынтип отурушуңуз керек болот. Мындай сережкаңызды поправлять этип, жөн эле мынтип сүйлөшүп чай ичип отура бербей, мындай сережкаңызды мындай кайра мындай типа оңдогон сыяктуу болупчу. Ошентип өзүңүздүн женственностьуңузду көргөзүп, мындай өзүңүзгө привлекать этип туруш керек. Ошондо бижутерия сөйкөлөр дагы аябай мырзаларды женский нерселер тартат да өзүнө. Анан гүлгөндө дагы Павел Раков айтат, как у зайца гүл дейт да, коёндорго окшоп тишиңин өдөсүн гүлгөзүм да. Вот. Ошондо гана необычно көрүнөсүң и жаш дагы көрүнөсүң дейт да. Мынтип дейт. Чем-то сен башка айымдардан отличаться этип турушуң керек. Ал мырза үчүн депчи. Сөзсүз түрдө эркек необычный нерсеге кызыгат. А бизге необычный деле кереги жок, туурабы? Булардын психологиясы ушундай болот. 93% кыскасы мырзаңызга флирт менен таасир этесиз да. 93. 7% логика менен. Мисалы үчүн сиз жолдошуңузга бир кийим алып бер деп айтайлы дейли. Жолдошуңузга сиз ушундай күлүп, мен айткандай флиртовать этип, скрытый сексуальный сигналдар болот, ар кандай ошондой техникаларды колдонуп, или жашынакай маанайын көтөрүп, жаш тамактар алып берип сурасаңыз, көйнөк, анан жүрөгү жылып алып бергиси келет да, потому что 93% аны ошол сиздин флиртиңиз таасир этет. Ал эми жөн эле отуруп эле кеч чалма бир көйнөк алып берчи десең, ада 7% желание болот. Анан кийин жаным деп ушинтип жашына сүйлөп, даже отуруп алып тизесине башын коюп туруп суратат да. Тизесине отурат экен да, жолдошунун тизесине башын коюп, анан кийин ушинтип көйнөк алып берчи деп өзүнүн техникалары болот экен. Ошентип сураса, ал уже башкача эмоция чыгат да, ал бар жокту сизге алып бергиси келет да. 17. Взгляд, улыбка, походка, язык тела, скрытый сексуальный сигналдар экен. Булар боюнча айтып кеттим, скрытый сексуальный сигнал болгондо, мисалы үчүн, жолдошуңуз менен сүйлөшүп, же мырзаңыз менен сүйлөшүп отурсаңыз, ар кандай болот да түрлөрү. Мисалы бир кафеде отурасыз дейли, путуңузду мындай бир коюп туруп, мындай каблуңузду кыймылдатып койсоңуз болот. Бул деле эркек да дейт да. Же болбосо мындай стаканды кармап отурсаңыз, стаканды чай ичип, сок ичип отурсаңыз, мындай стаканды айландырып, колуңуз менен акырын айландырып отурсаңыз, типа сиз просто эле ушинтип отурасыз, ал возбуждение боло берет ичинен. Жана ошондой эле мисалы сиздин ар кандай анын түрлөрү бар да, окутканда бизгечи баардык жазып койгом тетрадька. Жанагындай замок, сумкаңыздын замогун акырын ачып, жабып, типа сүйлөшкөнчө жөн эле отургандай болосуз да. Ошондо дагы ичинен возбуждение болуп, сүйүүсү күчөйт. Бул сүйүү, бул от да. Павел Раков айтат, это огонь дейт. Ол отко отун салып туруш керек. Ушул сыяктуу ар кандай техникаларды, нерселерди, фишкаларды колдонуп отун салсаң, анан сүйүүсү күчөйт. Эгер салбайсаң, сүйүүсү өчүп калат, а сиздики постоянно от жанып турат, аныкы өчүп калат. Шак кийектериңиз поправлять этип койсоңуз болот, мисалы үчүн чачыңызды ар кандай түрлөр бар, чачыңызды оңдоп, все ваше тело это оружие для соблазнения мужчины дейт да. Анткени бизде измена деген өтө проблема болуп атат. Экиден аял алуу мода болуп кетип атат. Эл менен иштеген психологко айтайын, экиден аял көп болуп кетип атат. Барып тилекке каршы норма болуп кетет эми бул нерсе. 5 жыл, 10 жылдан кийин уже биздин кыздарыбыз болгондо уже норма. Азыр мисалы бир эки аял алып турам, мурдагыдай карабайсың да өзү. Да, ушинтип эле экиден алып атат деп. Эгерде мындан канча жыл мурда эки аял алып алыптыр деген биз үчүн вау болчу да. Азыр норма боло баштады. И барып ошон үчүн ушул нерсеге барбаш үчүн ушул билимди окушуңуз керек. Жада калса кызыңызга да үйрөтүшүңүз керек. Кызыңызга үйрөтпөсөңүз эртең кызыңыз да билбейсиң, ошончо жашоосунда мамиледе ашып калат, кетирет. Он жетинчи. Төшөктө кандай болушубуз керек? Ал боюнча эфирде айтылбайт кыздар. Бул эфирди кимдир гана көрбөй атат дейсиздер. Эфирде айтыла турган нерселер бар, айтылбай турган нерселер дагы бар.
Ал боюнча да окугам баарын. Анткени ал эң маанилүү да, эң негизги ошол да. Интимный гимнастика деген курстар болуп атат. Катышкыла, ошону көргүлө. Соонун сөздөр го дейт. Биз кыргыз, мен ушул мамиле темасы боюнча 2 жыл мурда сабак баштаганда туура эмес кабыл алган. Уже биз деле кыргыздар билим алып, тренерлер көбөйүп, уже норма катары кабыл алып, адамдар уже түшүнө баштады да. 18-ci стратегия влюбления 18-и сиз голосуңуз менен иштешиңиз керек. Эгер сиздин голосуңуз глубокий и сексуальный болуш керек мырза үчүн. Эгер сиздин голосуңуз андай болбосо, бир күн эмес бир күн келип сизге кызыгы кетип калат, рано или поздно. Анткени голос эркектин подсознаниясына влиять этет. Адамды эмне башкарат? Эркекти подсознаниясы башкарат. 80% сиздин голосуңуз, 20% сиздин сулуулугуңуз да. Сиздин сулуулугуңуз анын сознаниясына тийсе, подсознанияга сиздин голосуңуз тиет. Ал сиздин сулуулугуңузга тоюп калат, сулуу картина көргөндөй эле. Конечно, ал сулуулук да керек. 20% да сулуулук. Ал эми сиздин голосуңузга ал эч качан тойбойт. Ошон үчүн голос менен да иштешиңиз керек. Кийинки сабактарда мен жетишип калсам айтып берем. Мен техникаларды аябай изденип алгам. Мусфакадагы бардым голос боюнча. Бул голосты бат өзгөртүп кете албайт экенсиң. Мен көп убакыттан бери өзүм голос менен иштейм. Мурда мен чынын айтсам голосум угуп албайт элем, телефондо сүйлөгөнүмү. Азыр бир 50% угуп калдым. Дагы көп убакыт алып калат экен да бул. Ошон үчүн Филипп Литвиненко айтат да, мен узак убак голосумду ачтым дейт. Ошон үчүн мен кээде бул мээнет кетти аябай голоско депчи. Ошон үчүн мен бул комплимент айтсам, мен бул жагат деп. Голос менен иштешиңиз керек. Үнүңүз менен. Мен бул голос боюнча атайын ошол музыкалый училищелерге бардым, барып сабак алдым, вокалдан алдым. Ал жактан издеп, лучше мен бияктан интернеттен эле тапкан техникаларым жакшы экен. Ачат. Акырындан ачат. Сразу эле барып бир айда голосуң башка кылып кое албайсың да. 19-чу. Сиздин мисалы жолдошуңуз маанайы жок келди дейли үйгө. Ошол учурда жолдошуңузга тийбешиңиз керек. Таптакыр. Анткени мырза ал учурда утешение эмес, жалгыздыкты гана каалап калат. Какой-то ишинде бир проблемалар болуп келип, анан кийин маанайы жок келсе, эмне болдуң деп балдар ызы чуу алып, балдардан алып туруп коюп коюшуңуз керек өзүнүн жөн. Ал качан өзүнүн проблемасын чечип алганда, биринчи сизди келип издеп баштайт өзү эле. Эгерде анын проблемасын сиз чечип беришиңизге анын көзү жетсе, ал келип туруп сизден совет сурамак да. Эгер сизден совет сурабады, все, ал проблемасы менен келип өзү негатив болуп атканда тийбеш керек. Биз айымдар наоборот тескерисин чыгабыз да, биз маанайыбыз жок, стресс болуп атсак, келип жолдошуңа айтып берип, ал сени успокоить этип койсо, ага таянып, проблемаңды өткөрүп койсоң, өзүңдү жеңил сезесиң. Алар бул учурда жалгыз калгысы келет. 20-чы. 40% аудиальный, 40% визуальный, 20% кинетический деп айтып кеттим. Анын башында айтып кеттим, аны кайталап эле коеюн. 21-чи. Мисалы үчүн, силерде схожесть мышления болсо, экөөңүн ортоңордун схожесть мышления болсо, бул дагы аябай влюбление болуп калат да. Экөөңөр оюңар бир чыгып калса, же болбосо экөөңөр бар Ромео и Джульетта бар го, экөөнө баардыгы каршы болот, анан экөө бири үчүн күрөшкөндө, ошондо да экөөңөр баардык адамдар менен бир нерсе үчүн күрөшүп аткан болсоңор, бул дагы аябай эркектин сүйүүсүн ойготот да. Ата-энеси каршы болуп, эки тараптан каршы болуп, анан экөө кыз жигит качып, ушундай суицидке чейин барып таба калдым, ар кандай нерсе болушат го. Анткени ошол учурда баягы от күйүп кетет да, башкалар менен күрөшүп атканда. Анан элестетиң ба, настроениясы жок болуп келди дейли, сизден эгерде сиздин көз жетсе, сизден өз сурайт да, кандай кылайын деп, ошондо сиз проблемасын чечип бере турган, жооп айтып кое турган болсоңуз, бул дагы 100% влюбление болуп калышы мүмкүн. 22-чи. Ар дайым сизден эмоция алып туруш керек.
от жанагы сүйүүнүн оту өчүп калат качан эмоция өчүп калганда. Сиз жолдошуңуз сизден эмоция алабы, албайбы? Албайт. Аны кылбайт, аны редко кто аткарбаса аткарбайт. Всегда жолдошуңузга эмоция берип турушуңуз керек. Эмоция берген түрлүү жолдор бар. Мына флирт тела мен айтып аткан бардык ушулар эмоция берет эркекке. Голосуңуз глубокий сексуальный болуп аткан болсо, комплименттерди айтып аткан болсоңуз, мен айткандардын баарын айтып аткан, кылып аткан болсоңуз, бул эркекке эмоция берет. Эркек эмоцияны только аялдан, мындайча айтканда, только ургачыдан алат да. Эгерде эмоция бере албай турган болсоңуз, уже бул жерде да ошон үчүн эркек алгандан кийин өзгөрүп кетип атат да. Анткени алганга чейин добиваться этти, аркасынан жүрүп эмоция менен жетип алгандан кийин уже алдан бир темпте эле жүрөт, эч кандай эмоция жок да. 23-cü легкий голод. Мен 24 saat 7 gün boyu senin canındamın деген нерсе болбош керек сиздерде. Мисалы үчүн дайыма сизди кичинекей азаздан сагынып туруш керек да. Сагынып. Аны кандай кылсаңыз болот? Мисалы телефондо сүйлөшкөндө мырзаңыз менен телефондо сүйлөшүп, анын акыры коесуң го. Койгондо күлүп сүйлөшүңүз керек. Эң акырында улыбка менен макул, жакшы туруп сүйлөшөбүз деп. Допустим, экөөң серьезно сүйлөштүң, бирок акырынан келгенде макул, жакшы туруп сүйлөшөбүз деп. Ушундай жакшы позитив менен койсоңуз, да деп дальше сүйлөшкөндө сизге сагынганда аны желаниясы пайда болот. Анжы эле ладно деп коюп койсоңуз, аны коюп калат. Именно сүйлөшүп атканда, прощаться этип атканда жакшы сүйлөшүңүз керек да. Андан тышкары дагы мындай эркек жан дүйнөсүнө охотник болот, билесиздер, мергенчи болот. Дайыма бул анын жан дүйнөсүнө дайыма сизди добиваться этип туруш керек да. Мисалы үчүн мындай кылсаңыз болот. Жолдошуңуз келгенде сиз боенбойсуз, таптакыр бир күн жашнакай болуп боенуп алдыңыз. Да деп туруп эмоция пайда болду дегенде, да деп анын жанында отуруп, аны тойгозуп койбошуңуз керек да. Как тамактуу көргөзүп, жедирип тойгозуп койгондой тойгозуп, көргөзүп туруп качып кетишиңиз керек. Привлекаем, дейт Павел Раков, а потом убегаем, дейт да. Чем-то привлекаешь, а потом убегаешь. Мисалы үчүн жашнакай болду, сени көрүп, вау, жашнакай болуп кетти десе, деп уялган киши болуп, башка жака барып ишиңизди кыла бериң. Же уялган киши болбосоңуз дагы привлекать этиңиз, все, потом убегайте, чтобы ал сизди келип мындай кылыш керек. Же болбосо жашнакай анынга бир маанайын көтөрө турган бир жашнакай жаңылыкты күлүп айтып туруп жок болуп кеттиңиз дейли. Аркаңыздан сизди издеш керек да. Россияда ар кандай нерселер колдонот, соблазнять этем деп, ар кандай деп эркектер айымдардын жамбашына карайт да, билесиздер. Тип жамбашын көргөзгөндөй болуп бир нерсени алып коет, там көзү жамбашына туш келгенде анан тиң кетип калат да. Ушинтип привлекают и убегают да. Кечиресиздер, ушул нерсени айтышка туура келип атат. Түрлөрүн ошолорду колдонсоңуздар болот. Урматтуу бир туугандар, менин эфиримди туура эле кабыл алып атасыздарбы? Ошон үчүн мен YouTube'дан ачык өтө албадым бул эфирлерди. Баары бир биз кыргызбыз, менталитетибиз бөлөк. А так вообще айта турган нерселер көп да. Өтө пайдалуу информациялар көп. Аны бир секретин эле үйрөтөм, секреттерди. Айта бериң сонун сөздөр дейт. Болгону мырзалар кандай кабыл алат көрүп аткан болсо, жаман көрүп калышы мүмкүн да. Туура кабыл алдык дейт. Бул программаларды мектептен үйрөтүшүбүз керек. Ачык эле айта берсең жакшы эле дейт. Жок, ачык айта албаймыңыздар бардыгын. Мисалы, постелде тигиндей кыл, мындай кыл деп деле айта албайсың да. Так, канчанчыга келдик кыздар? Айтып койсоңуздар, канчанчыга келдик? О, сон эфир бомба дейт. Бул эң пайдалуу эфир кыздар. Ушунун баарын колдонсоңуз 100% жолдошуңуз сизди сүйөт. Жыйырма үчкө келдик биз, 25-24кө келипбиз. Все. 30 айтып коеюн. 30. 24кө келиптирбиз. Кыздар комментарий жазбагыла, сабакты уккула, комментарий жазганыңарда адамдар комментариңарды окуйт да, керексиз комментарийлерди окуйт да, пайдасыз
Анан көңүл эки бөлүп кетет. Ушундай пайдалуу информация болуп атканда алардын жашоосун чече турган. 24. Мындай болушуңуз керек. Бетиңиз романтичный болуш керек да. Ошондой айымдарга мырзалар татат. Мынтип эркекке окшобой бетиңиз анан романтичный болуп көрүнүш керек да. Түшүндүңүзбү? Ошондойлор бар го, мисалы үчүн. Бетим мындай романтичный көрүнөт. Ошого аябай тартылат. Тянет мужчин. Эгер сиз жолдошуңуз бүгүнкү күндө ушундай көңүл бурбай сүйбөй аткан болсо, ушулардын баардыгын аткарсаңыз 100% результат болот сизде. Мен буларды жылдап топтогонмун. Так. 25-чи эң маанилүүсү кыздар, силер жолдошуңузга ценная, значимая, баалуу болуш үчүн дайыма жолдошуңуз сиз үчүн бир поступоктарды кылып туруш керек, акча влажить этиш керек да. Биз мисалы үчүн айымдар мындай түшүнүктүү болосун да, мисалы мен деле окуп алсам ошондой түшүнүктүү болмокмун да. Аяйсың, күйөөң аяйсың, эч нерсе алдыргың келбейт, кой аяйын шуну деп, анан эле аяганыңы эч нерсе алдырбайсың, кийбейсиң, жебейсиң, ошо үйгө болсун деп аяп күйөөңү ошол учурда ошол нерсени жолдошуң барктабай койсо вообще обидно болот го. Эмне үчүн обидно болот? Анткени нормальный эркектин ичинде потребности бар да, айымга белек бере турган. И вообще сизге канчалык көп акча вложение кылса, убакыт аракет кылса, канчалык сиз кымбат болуп, кыйналып сизге жеткен болсо, ошончолук сиз ал адамга барктуу болосуз да. Канчалык сизди аркаңыздан жүгүрүп, отказ алып жүгүрүп жеткен болсо, өмүр бою сизди бартап жашайт. Мисалы жөн эле алып алган болсо сизди предложение кылды, макул дедиңиз, даже өзү акча кетпеди, үйүндө үйлөп койду, балким ата энеси эч нерсе аракет кылбай жетсе, конечно, кыйналбай жеткен нерсе барктуу болбойт да бул. Ошон үчүн, допустим, сиз ошентип кыйналбай эле жетип үйлөнүп алдыңыз, билбедиңиз, эми сиз жолдошуңуз дайыма сиз үчүн бир нерселерди кылып туруш керек да. Мисалы, жардам сурасаң жагат да. Эш жаап койчу, сумкамды кармап турчу деп ушинтип жардам сурасаңыз жагат наоборот. Сказать. Bir minuta geçirесіздер, балам беріп шалыптыр. Алько, дверь закрой, балам. Аз қалды бұйырса. Сізге бір нәрсе керек дейлі. Өзіңізге бір дары керек дейлі. Дары керек болса, сіздің үйіңіздің жанында аптекада ошол дары сатылса дагы, сіз жок, башка жактан алыш керек экен, бул необычный экен деп башка жака барып алып келдирсеңиз, сиз үчүн бир нерселерди кылыш керек да. Ошондо барктуу болосуз. Анан кийин эч нерсе алдырып айтам деп, любовницаларга бир нерселерди алып бере берет, анан деп эркектер лох болот дейт го. Наоборот, алып берген сайын ошол барктуу болот да. Алып берди, бул мени алдырып атат, бул жаман дебейт. Алып берген сайын барктуу боло берет. Нормальный эркектин айымга айтып атам, белек бере турган потребность болот. Ошон үчүн айымдар мен эчтеке алдырбайм, ошон үчүн билбейт дейт да. Просто мужской психологияны билбейт. Подарка алыш керек. А подарка алганды кантип алыш керек? Бул жерде кыздар мага обратный связь берип койсоңор, Samsung Galaxy удаление болосуңар азыр. Все, давайте кыздар, Samsung Galaxy негативдүү мааниде болгон удаление болосуңар. Мой бог, ты мой король деп ошентип айтса, айтып көрүңүз просто. Дагы көп нерселерин бербей атам кыздар силерге. Биздин менталитетибиз бул сабакка даяр болбой атат. Бирок барып ушундай сабактар уже YouTube'тан чыгып баштайт. Орустар ошоп, анткени бул эң керек сабак да жашооңузга. Эң пайдалуу маалымат дейт. Албетте. Өзгөчө мына психология сабагында мамиле темасына спрос аябай көп болот. Интим гимнастика деген сабактар бар. Ошого катышкыла кыздар, үйрөнөргүлө, YouTube'га кирип үйрөнгүлө. Ошол фундамент Кудай таалам ошентип жаратып коюптур да. Фундамент ошол болуп атпайбы?
Эми подарка алганды кантип үйрөнөбүз? Подарка алганды мындай үйрөнөбүз. Подарка алым канчалык көп сизге акча кетирсе, ошончолук сиз бактылуу болосуз. Таптакыр эгер жолдошуңуз сизге белек бербесе, бул жерде жолдошу белек бергендер барбы? Же таптакыр белек бербегендер барбы? Эгерде сиз ар дайым жолдошуңуздан белек алып жүргөн болсоңуз, бирди басың. Эгер такыр сизге белек бербесе, экини басып коюңуздар. Сиздин бар экениңиз мен үчүн бакыт десе болот. Бир эки. Жолдошума айтып жүрүп белек алам дейт, азаматсың. 1-2. Белек алган айымдар азаматсыздар. Ал эми белек албаган айымдар силерге белек алганды үйрөтөм азыр. Анда санда берип турат дейт. Бир жолу алгам. Алган эмесмин дейт. Алган эмесмин. Всё кыздар, СМС'ти өчүрдүм. Уже 1 сааттан өтүп кетти эфир. Мындай болот да. Силер белек алганды үйрөткүлө кыздар. Хотя бы мен дайыма айтам, бир кола алдыргыла башында. Бир кола алганчы келчи десеңиз, таптакыр сизге белек бербеген мырза, кола ничего не стоит да. Кичинекей нерседен баштаңыз. Кола алып кеп берсе, спасибо за подарок деп коюңуз десе, таң калат деп, кола подаркабы десе. Вот, это тоже подарок деп. Сизди счастливую женщину хочется еще сделать еще счастливее дейт да. Сиз бактылуу болгон сайын сизди дагы бактылуу кылганы аракет кыла берет жана мырзаңыз. Ошондуктан кола алып кеп берет, андан кымбат альпенгольд шоколад коштуруп коюң, сонун экен, рахмат деп благодарить этип, сөзсүз благодарность күтөт да. Благодарность кылбасаңыз алып бергиси келбей калат. Сөзсүз ыраазычылык айтып, кубанып, что вам приятно бергенде, сизге приятно кылып, дагы сизди приятно кылып, сизге берет. Акырын көйнөк отуң, телефон койтуң, машина койтуң, квартиралар койтуң, путешествиялар койтуңуз. Андан 27-чи проблемаңызды айтпаң. Өзгөчө мамиленин башында. Эркекке проблеманы айтпаң. Качан айтасыз проблемаңызды? Качан ал сизден сураса айтыңыз. Анткени сиз ушундай дайыма позитивная, сиздин жашооңузда баары сонун, сиз бактылуу, идеальная көрүнүшүңүз керек. Өзгөчө жаңы таанышкан болсоңуз, жаңы таанышып эле проблемаңызды айтып аткан болсоңуз, отталкивать эте аласыз. Баары сизде сонун. Дагы сиз ага мотивация берип, аны мактап, мотивация бере турган адам болушуңуз керек да. Проблема бир подушкаңызга барып айтып бериңиз. Же башка бирөөгө барып. Анан ооруганыңызды айтпаңыз. Мисалы үчүн, сиз кандай эмоция берсеңиз, эмоцияңызга ашык болот го мырзаңыз, туурабы? Ал эми бул ооруганды эркек оор кабыл алат. Түшүнөт, бирок оор кабыл. Бул жерде влюбление болбойт. Ооруганды эле желательно билдирбей эле коюш керек. 27-чи болду. Бул 28-чи маанай жок келгенде тийишпеңиз дептирмин. Бул боюнча айттык. 29-чу женственная болуңуз. Эркек бардыгыбыз чыны эркекти каалайбыз. Эркек чыныгы мырза болуш үчүн биз айым болушубуз керек да. Женственная болсоңуз тартасыз. Женственная эмне кандай мырзалар тартат жашоосуна? Женственная чыныгы нагыт аялдык сапатка айымдар, булар мужественный эркек тартат да. Женственная болушуңуз керек. Анда өзүнүн техникалары бар. Кийинки сабактарда берем буюрса. Анан суктанышыңыз керек, мырзаңызга восхищаться этишиңиз керек. Бул любой эркектин муктаждыктары. Бүгүн сабактан кийин жолдошуңуздан кааласаңыз сурап деле көрүңүз. Суктанып, восхищаться этип, удивляться этип, ушинтип ар кандай жолдор менен жолдошуңузду өзүңүзгө тартасыз да. Бирок мактаганда дагычы, мындай чеги менен өзүңүздү кошуп, сен ушундай жакшы болгонуң үчүн мен сени тандадым деп өзүңүздү андан бийик коюп коюш керек да. Өзүңүз бул жака ойлоп аны мактай турмасаңыз, конечно, ал өзүн сизден бийик коюп коет. А сиз аны мактан, но в то же время очень грамотно, сиз андан дагы бийик турасыз. 30-чу ар дайым заманга жараша өсүп өнүп турушуңуздар керек болот. Жанагы гүл, акыры гүл, роза гүл өсүп туруш керек болот. Эгер роза гүл өсүп турбаса, солуп калат, интереси кетип калат, измена болот. Азыр силерге измена боюнча дагы бир аз кыскача айтып кетсем, 75 мүнөт болуп кеттир бүгүнкү эфирибиз. Измена эмне үчүн болот? Анткени
80% эркектер мырзалар аялынан жубайынан эмне таппаса ошону башкадан сөзсүз түрдө издейт, чтобы эркек сезиш үчүн, өзүн лох сезбеш үчүн башкадан издейт. Ошону эле эмне үчүн сиз потребностун бербей атпайсызбы, баягы муктаждыктарын таап албай атпайсызбы? Ошо муктаждыктарын таап берсеңиз, ага бир эле аял керек болот. Ал эми 20% эркектер булар ар жагынан бабник болот. Буларга сиз Анджелина Джоли болуп, жада калса сиз идеальная болуп турсаңыз дагы, бул жаңы дене калай берет да. Просто жаңы нерсе издей берет. Бул ушинтип жаралып калган, бунун атасы бабник болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө бабниктен атасы да бабник болуп калат. Ар жагынан бабник болсо, бул жерде сиз красавица болсоңуз да сиздин жаныңызда бир кемпирге да барып коюшу мүмкүн да. Бабниктерди өзгөртө албайсың эч кандай. Бул жерде ал бабникти өзгөртүш үчүн жанагы эле биздин подсознание да кыздар. Бул сабактарчы дайле жери эң негизги ушул үй бүлөдөгү мамиледеги проблемалардын тамыры сиздин түп санаңызда, подсознанияңызда. Подсознание менен иштейбиз кийинки сабактарда, кийинки жумада. Ошол подсознаниядан мамилеге болгон полностью блокторду өзгөрткөндөн кийин өзгөрөт. Мисалы сиздин күйөөңүз бабник болсо, бабник эмес. Өзүңүздү алдай бериң, минимум 6 айды алдаң, анан кийин күйөөңүздүн жүрүш турушу кадимкидей өзгөрүп калганын көрөсүз да. Анан күйөөңүзгө кызганганыңызды билгизбешиңиз керек. Телефонун чукуп, мисалы айымдар телефонун чукуйт дагы, текшерип дагы, анан кийин бирөө менен жазышканын көрүп калат, ыйлайт, урушат, ошентип эле калып кала берет. А сиз богиня болушуңуз керек, сиз королева, богиня болушуңуз керек, леди болушуңуз керек. Леди, богиня эч убакта изменаны кечирбейт. Эч качан измена неприемлема ал үчүнчү. Ал богинянын күйөөсү өз аркасынан түшүп өзү кылганда ал күйөөсүн кызганып отурбайт. Анткени бирөөнү кызганса, менден да хуже, менден да лучше айымдар бар деп, бул ревность, это неуверенность в себе да. Телефон лучше текшербей эле коюшуңуз керек. Эгер текшерип көрүп калган болсоңуз, кетиш керек да уже, чтобы эркекке бактуу болуп көрүнүш үчүн. Ал байкуш ушунча измена кылсам да жашап атат дебейт, куда денется, ким калат эле ушунча баласы менен депчи. А сиз айтып атпаймынбы, өзүңүз үстүңүздө иштең, ал эркекке ушундай түшүнүк бериң, чуть что бир нерсени мен билип кала турган болсом, мен сразу иштирип коем. Любой бул жашоодогу идеальный эркек мени алат деген түшүнүк берип коюшуңуз керек да. И сиз ошол страх үчүн дагы измена кылбайт да. Страх кой мен аялым билип калса кечирбейт депчи. Сиз работа над собой кылып, өзүңүздүн үстүндө иштеп жүргөнүңүздө роза гүл болуп турганын и так эле күйөөңүз билет, что сизге спрос көп, что сиз сапаттуу товарсыз. Эми признаки измены мужа. Признаки измены мужа. Эркек измена кылганын кандай билсеңиздер болот. Биринчи, башка бирөөнү таап алган болсо, өзүн карап баштайт, уход кылып баштайт, ошол жактан билинет. Кандайдыр бир странный звоноктор келип баштайт телефонуна защитный код болот, командировкалар пайда болуп калат. Именно жанагындай майрам күндөрү, туулган күнү, даже өзүнүн туулган күнү, майрам күндөрү үйүнө келбей коет. Анткени тиги любовницасы атайын ошондой кылат да. Анан эң негизги себеби туалетке кирип алып, ушул жерде барбы, честно жазсаңыздар, кимин жолдошу туалетке кирип алып туруп 2 саат телефон менен кирип чыкпайт. Отуруп алат телефондун ичинде. Телефон менен туалеттин ичинде. Ким жолдошу? Сиздерди эч ким тааныбайт, жазып кетсеңиздер. Плюсту басып койсоңуздар. Это 100% ал жакта менин дейт. Уже ал жакта жазышып аткан болот да. Менин дейт, экөө. 3, 4, 5, 6, 7. Түз эфирде 566 айым отурса, 7 айымдын мырзасы туалетке кирип алып 2 саат телефон чукуп отурат экен. 8, 9, 10 айымдын. 11, 12. Эми кыздар, меники бирок көп отурбайт дейт. Көп эле айымдар отурат экен. Эми любовница кандай кылат? Мисалы үчүн сиз андай кыйын любовницалар,
барып жолдошун да тартып алып атат го, кандай кылат? Мисалы үчүн технология идеальный любовница дейт да. Ушундай сабакты окуган. Биринчи любовница эмне берет мырзага? Ал мырза сизден табылбаган издеп атат да туурабы? Биринчи флирт берет, кылыктанып сүйлөшөт. Сиз дос катары сүйлөшсөңүз, ал кылыктанып флиртовать этип сүйлөшөт. Экинчи белек алат, Анткени биринчи карам, кылыктанганда 93% эркек тартылып атпайбы ага, подарка берип атканда канчалык ага көп акча вложение кылса дагы бактуу болуп атпайбы? Үчүнчү постель на 100 болот. Эгерде сиздин постелиңиз жок болуп калган болсо, 100% бул жерде развод болуп кетет да. Баягы кырын тартып алса. Анан төртүнчүсү 100% эркиндик берет. Текшербейт, ал контроль кылбайт, ал богиня. Ол просто эле ал мырза ошол айымга, любовницасына тартылып эле бара берет. Барса ал флиртовать этет, кылыктанат, позитивный, ар кандай ага эмоцияларды берет, ар нерселерди алдырат. Постель жакшы болуп, текшербей атса, конечно, тиги барат да. Аялы эмне кылат? Технология ошибки многих жен. Биринчи ожидание внимание күтөт. Мага внимание кыл, сен мага внимание кылсаң, анан кийин мен маанайым жакшы, внимание кылбасаң мен маанайым жаман дей турган. Любовница антпайт. Сен маанайым кыласың, сен мага керексиң, конечно, бирок менин маанайым сен мага кылган мамилеңе көз каранды эмес деп коет ал. Экинчи требование действий. Тигиндей кылышың керек, мындай кылышың керек. Должен дегенди эркек жактырбайт да. Должен дебейт да. Экинчи биринчи внимание сурап атса, аялы любовница анын ордуна флиртовать этет. Экинчи аялы требование действий кылып атса, любовницасы подарка алдырып атат. Көрдүңүзбү? Үчүнчү супружеский долг. Төшөк маселеси карыздай эле супружеский долгтой эле болуп калат уже. Булардыкычы желанный эмес. Төртүнчү ограничение свободы. Текшере берет, какта жүрөсүң, качан келесиң депчи. Анан мырза ошол айымда табылбаган башкадан издеп атат да. Анан жанакы подаркаларды алып берип, көп акча вложение кылып алганда уже эркекте уже кошелегин эки семьяга бөлгөндө өтө опасно да. Анткени подсознаниясына мындай установка кирет. Дагы бир семья, здесь есть одна семья и другая семья деген кирет. Эки жакты багып аткан болсо, эки семьям бар дейт да. Анан любовницасы атайын ушундай майрам күндөрү ар кандай анын аялына знактарды берип баштайт да. Анан кийин уже өзүнө көндүрүп алды, акчасын алып алды, уже ал үчүн ценный, значимый болуп алды. Анан айтып баштайт, эмнеге менин күйөөм жок, башканын күйөөсү бар деп ушинтип упрекать этет. Бул жерде эркекте деле чувство вины болот, нормальный эркекте. Аялым измена кылдым деп, бияка кылса бул дагы эмнеге сен келбейсиң дейт. Анан кийин билектерди берип успокоить этет да. Меники уже ойноп бүткөн балдарым бар, таштап кете албайм. Сиз акылдуу болуңуз. Сиздин эле күйөөңүз ойнойт. 99% айымдардын күйөөсү ойнойт. Измена кылбаган жок, ошон үчүн ушундай темалар ачык айтылып атат да. Сиз кечиримдүү болуң. Кечиримдүү болуң дагы. Сиз ошол эмнени бере албай атасыз? Ошону работайте над собой, потребностин табың, болду, сиз кек сактабаң, мамилени оңдоң. Азыр эле бул жашоодо эле ушинтип тарылыш өтсөң, акыретке барсаң эмне болосуң? Мисалы үчүн эки дүйнө мындай арканды узун таштап кечиримдүү болушуңуз керек. Жолдошуңуз үчүн Кудайдын ордуна сот болбошуңуз. Измена кылса, туура эмес жүргөн болсо, Кудай анын өзүнүн жазасын берет. Кудай өзү соттойт. А сиз кечириң дагы баштан. Любой адамды оңой эле кечирип кое тургандай болушуңуз керек сиздер. Мен ошондой любой адамды оңой кечирем, мисалы үчүн. Сиз да ошондой болушуңуз керек. Аны мен анткени мен соттогон акым жок. Мен позитив менен жашагым келет. Мен вообще негатив алгым келбейт. Ойноп бузуп азыр мышык дейт. Жалкоо күйөө боюнча дагы, жалкоо деген биз күйөөнү өзгөртө албайбыз. Биз эч кимди жада калса балабызды да өзгөртө албайбыз. Биз башка адамды эч качан өзгөртө албайбыз. Башка адамды өзгөртүүнүн бирден бир жолу подсознанияны трансформациялайбыз. Ошого сиздер ишенишиңиздер керек да. Подсознанияга жалкоо деген сапатты, непринятые качества деген проработка бар. Ошол менен кабыл алып, айтадым, күйөөм сонун иштейт, сонун дей берсеңиз, ошондой эле болуп калат.
азыр деле кеч келет. Сиз текшербең, сиз просто работайте над собой. Мисалы үчүн көчөдө бирөө менен жүргөн болсо дагы, хоть сиз 40ка чыгып 50-60ка чыгып калдыңыз, ал көчөдө 18 жашар модель кызды таап алса дагы, ал көчөдөгү жиркеничтүү болот. Жена это святое дейт да, сиздин төшөгүн ысык болот да мырзаңыз үчүн. Сиз менен жашап атат, бул сиз таштап кетип калган жок да, туурабы? Ошону сенчи этишиңиз керек да. Кимге эфир пайдалуу болду? Пайдалуу болгон болсо 10 басып койсоңуздар. Кимдин жашоосуна эң керектүү, эң пайдалуу сабак болду? Мен интим гимнастика боюнча ким сабагы бар, мен билбейт экенмин да ошону. Google'га кирип, YouTube'га кирип деле үйрөнөргүлө. Бекерли үйрөтүшөт. Ушундай таппай атсаңыз, азыр билим изобилие заманы кыздар. 10 дейт да. Бүгүнкү эфир бомбический эфир болду деп айтам кыздар. Эң керектүү, эң пайдалуу билимдер. Ушул билимдердин баардыгын колдонсоңуздар 100% сизди сүйөт. Эми колдонуу деген бар да муну. Билген баары билип кое берет, аны колдонушуңуздар керек. Супер, сонун жеткиздиңиз дейт.